Ординатурага тапшырсам деген кыялым бар деген 88 жаштагы студент Мамат Кулматов. Ал жаш курагына карабай билимге умтулуусу менен көпчүлүккө үлгү болууда. Ушул күндөрү Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин фармацевтика адистиги боюнча ийгиликтүү окуусун аяктады. Адамдарды, бир адамды лечение кылса, анын урпактарына чейин сактап калат да. Мен ошол идея менен келдим. Университет бизге музыктан жакшы билим берет да. Музыктан да эскиден дагы жакшы окуткан, онда педагог болгон бизде. Ошонун малды дагы жакшы балдар тарбиялап, биринчи университет ушул болуп эсептелип атат да. Педагог болгон. Мамат Кулматов буга чейин медициналык коллежди да бүтүргөн. Айтымында Ош мамлекеттик университетинин биохимия адистигине тапшырып, бирок турмуштук кыйынчылыктардан улам окуусун уланта албай калган. Медицина багытында билим алуусуна апасынын оорудан улам жаш өтүп кеткендиги себеп болгон. Ошол мезгилде ал дарыгер болом деп өзүнө сөз берген. Кааласа, бүтсөмдөн дагы адамдарды ошол эле ооруларын айыктыруу үчүн жаңы изилдеп, жаңы ооруларды таап, ошолорго дары жасайбыз. Аябай жакшы кабыл алды, бардыгы кызыгат. Ооба дейт. Шидешке чыгып иштегенине түрткү болду деп суроо беришет да көп. Мен жооп берем аларга. Мен буга чейин агрономия билимим бар. Военный билимим бар. Строительный бар. Мамат Кулматов 1959 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунда биология жана химия адистиги боюнча мугалимдикке тапшырып, бирок шартка байланыштуу окуусун таштоого аргасыз болгон. Окууга эч качан кеч болбой тургандыгын айткан Мамат Кулматов 76 жашында билим алуусун кайрадан уланта баштаган. Алгач коллежди бүтүрүп, кийин университетке өткөн. Апасына берген убадасы үчүн окууга барууну туура деп тапкан Мамат Кулматов апасы оорудан каза болгондо дарыгер болгон. Мен биринчи балалыгымдан, кичинекейимден таятан бар болчу эле, ал мындай аябай согуш маалы кыйынчылык эле, таятан элге бутарды колдоо болчу. Ошондо ал байлык алып, кылып берет эле, мага эшекке көзөгө аттып, суу ташып берет эле, адырга аялдар. Ошондон башталган да. Жачыгыман башталган эмгек. Ушуга чейин эмгектенип келатам. Ал алдыда билимин дагы жогорулатууну көздөйт. Бул менин 7-чи билимим. Алдыда ординатураны бүтүп алсам деген ниетим бар дейт. Өзү элдик дарыгер болгондугу үчүн бейтаптарга дары жасоо максатында фармацевтиканы тандап алган. Аксакал байбичеси менен 4 кыз, 1 уулду тарбиялап өстүрүшкөн. Учурда 20дан ашуун небере чеберелери бар. Эске салсак, Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги Мамат Кулматовду окуунун акысынан бошотуп, жатаканадан орун берип, бардык керектүү шарттарды түзүп берген. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусаджалил уулу, Ош шаары.